Азыркы мен айта турган окуя бул аябай кызыктуу, аябай маанилүү нерсе да. Бул бүгүнкү күнгө аябай баягы оорусуна шифа боло турган же болбосо ошо оорусун баса турган дары сыяктуу. Азыркы учурда эмне үчүн ислам дини аялдарды басмырлайт, эмне үчүн аялдарды оронтуп, чүмкөнтүп, бир жолу эле бир те мурунку доорго сүрүп атат, тагыраагы баягы эскичиликке алып баратат. Азыр эми биз современный жашоодо жашайбыз. Тагыраагы биз эл каяка бурулса, биз ушундай болушубуз керек. Адамдар чечинсе, биз да чечинишибиз керек. Күн ысып атса, биз баягы ислам дининде жүргөн аялдардай чүмкөнбөйбүз, аларга окшоп бир азыркы тил менен айтканда сасып кетпейбиз. Мына ошого окшогон сөздөр аябай айтылат да. Мына ушул сөзгө илгери аалымдар кантип жооп берген. Мисалы, бул китепте жазылып, жавап деген темада келет, тагыраагы жооп деген темада. Дал мына ушул суроонун негизинде бир индустандык шейх Хусейн Ахмад Мадани деген бир аалымга берилет. Бир күн ошол аалым Хусейн шакирттери менен поездге түшөт. Поездин бир бөлмөсүнө англичан аялы менен түшүп калат. Анан англичан жанагы шейхти байкаса, ага баардык эле адамдар кызмат кылып атат. Анын артынан баары эле жүрөт, чуркап. Тагыраагы азыркы учурда дагы бир чоңураак бир аалымды көрүп калса, адамдар ага барып көрүшөт, же болбосо бир кызматын кылып, дубасын алып, андан бир пайда, кыскасы пайда алып калайын деп, анын кызматын кылышат. Азыркы учурда Кыргызстанда дагы бул аябай өнүккөн бул нерсе, Кудайга шүгүр. Анан жанагы англичан аябай кызыгат. Ошол жердегилерден сурайт. Бул тиги ким бул деп. Анан ошол жердегилер айтат, бул аябай белгилүү индустандык аалым. Бул ислам чөйрөсүндө, ошол Индустанда эң атактуу адамдардын бири. Тагыраагы ошол ислам аалымы деп жооп беришет. Анан акырын жанагы англичан жанына барат дагы, саламатсызбы? Сиз ошол ислам аалым экенсиз. Тагыраагы мен сизден бир суроо сурасам болобу дейт. Макул сураңыз, кандай болгон суроо десе, ал айтат, мен ушул ислам дининде жашагандарга түшүнбөйм. Тагыраагы мен сиздерге түшүнбөйм. Эмне үчүн силердин диниңерде мына ушундай маселе бар? Кандай маселе? Жанагыда кызыгып, шакирттери да кызыгып калат. Силер айтасыңар, аялдар бети башын жаап жүрүш керек. Жоолук салып жүрүш керек. Үйдөн чыкпашы керек. Болбосо башка эркектер ал ошол аялга кызыгат. Тагыраагы анын денесине кызыгышат. Мына өзүңүз байкаңыз, менин жубайым турат, бул жакта аялым. Татынакай эле кийинип турат, жоолук салынбай эле. Ушул аялыма ким кызыгып атат азыр? Сиздер кызыгып атасыздарбы? Же могу шакирттериңиз кызыгып атабы? Эч ким кызыккан жок. Эмне үчүн силер мына ошол исламчылар, тагыраагы ошол ислам чөйрөсүндө жүргөндөр, ошол аялыңарды мындай жоолук салынтып, аны чүмкөнтү бересиңер? Бул караңгы доор эмеспи? Азыр мына жашоону караңыздар. Шамал кайсыл жака болуп атса, ошол жака биз баш багышыбыз керек. Менин аялымды караңыз, эми силердин ислам аялдарын караңыздар. Менин аялым алда канча сулуу, татынакай болуп турат, көрбөйсүзбү? Деп анын башын айландырат. Шейх аны ушунчалык кунт коюп укту. Анткени ал ушунчалык билгиси келип сурадыбы? Кандай максатта сурады? Аны төмөндөтүү максатында сурадыбы? Ага кызыккан дагы жок. Аны кунт коюп укту. Анан бат эле жооп берүүнү каалаган жок. Көпкө ойлонуп олтурат. Анан жанындагы шакиртине, мага бир чыны чай, анан лимон алып келип бер дейт. Жанагы шакирти чуркап барып, бир чыныга чай, анан лимон алып келет. Шейх жанагы чайды
столдун үстүнө коет дагы, колуна лимонду кармап, акырын жанагы лимонду сырткы кабыгын ажырата баштайт. Тагыраагы ушул лимонду арчый баштайт. Жанагы лимондун кычкыл жытына, андан арчып атканда чыгып аткан суусуна, жанагы айланасында отурган шакирттеринин баарынын шилекейи ага баштайт. Шилекейи чыгып, аны жутуна башташат. Анан акырын караса, жанагы англичан ошол жигиттин дагы шилекейи бир аз агып, жутунуп отурган экен. Анан шейх айтат: көңүл бургула. Лимон мына ушундай өсүмдүк, сырты менен, кабыгы менен койсоң, эч кимдин көңүлү ага бурулбайт. Эгерде сыртын эле арчып койсоң, бүт баарынын көңүлү ошого бурулат. Тагыраагы ошол нерсеге шилекей агат. Кандай эле силердин шилекейиңер аккан сыяктуу. Болбосо бул лимон жансыз нерсе. Мына ушул жансыз өсүмдүк кичинекей эле нерсе. Силердин шилекейиңерди куюлтуп атса, мырза, сиздин ары сулуу, келишкен, татынакай аялыңыз кантип анан башкалардын шилекейин агызып, өзүнө көңүлүн бурдурбайт? Кантип? Өзүңүз да ойлоп көрүңүзчү. Бул лимон жансыз. Кабыгы менен турса, эч кимдин көңүлү бурулбайт. А бирок кабыгын арчып эле койсоңуз, кабыгын андан ажыратып эле койсоңуз, болду. Бүт баарынын шилекейи коюлат. Баарынын көңүлү бурулат. Андан бир аз болсо да мындай даам татууну эңсешет. Ал лимон деген сыпаты, тагыраагы ошол нерсеге эч кимдин көңүлүн бурдурбай турган нерсеси бул кабыгы. Кабыгы ошол лимонду өзүнөн сактап турат. Эгерде лимон кабыксыз өсө турган болсо, сыртындагы, анда аны бүт баары жейт. Бүт баары ошого көңүлү бурулат. Ошол сыңарындай адамдын дагы абийири бул чүпүрөгүндө, сыртындагы кийиминде. Сен ойлойсуң, менин аялыма эч кимдин көңүлү бурулбайт деп. А бирок эркектер көңүлү бурулат ал нерсеге. Анткени лимондун сыртын арчып салгандай, сиздин аялыңыздагы кийими жок болсо, башка эркектер көрүүгө тыюу салган нерсени ачып жүрсө, Аллах Таала жөндөн эле айтып койбойт да, аялыңарды жапкыла деп. Ошол сыңарындай Аллах Таала берешендүүлүк менен бул нерсеге буйруду. Эми ошол нерсени сиз аткарбасаңыз, бул пендеден бардык нерсени күтсө болот. Эркектин ушундай аңгилик бир эмеси бар. Ал нерсени эч нерсе токтото албайт. Болгону кичинекей эле бир 5 мүнөттүк нерсе, бирок ошол нерсени эч нерсе токтото албайт. Ал учурда адамдын аң сезими, адамдын мээси токтоп калат. Ошол үчүн өткөн ишке өкүнбө деген сөз бар бизде, туурабы? А өткөнгө чейин аны ойлонбойт. Өткөндөн кийин ойлонот аны. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы никесиз төрөлдү, никесиз жакындык болду, мына ушундай болуп калды деген нерселер дал мына ушундай, ушул себептен улам болот. Ошентип жанагы англичан киши бул жерде айтып атат. Өзү ушунчалык катуу, аны сындырам деген суроосун берип, жөнөкөй эле бир жообуна таасирленип, ошол жерде ары аялын карайт, бери өзүнүн шилекейин тарта албайт, ошол жерде олтуруп калды дейт. Ушундай туугандар, эгерде бүгүнкү күндө Аллах Тааланын буйруктарына эмнеге мындай, эмнеге тигиндей деп изилдене берсеңиз, бул сиздин иштебеген жанагы Кытайдын товарын жеген акылыңыз көп нерседен адашып кетиши мүмкүн. Ошондуктан Аллах Таала буйруду, демек андан бир эч бир кымтык жок. Андан бир кемчилик издебеңиз. Аллах Таала сизге зыян болгон үчүн ошол уяттуу жериңизди жап деди.
эгерде сизге зыян болбосо, аны жаппа, аны жап демеген эмес. Аллах Таала сиз үчүн бардык нерсеге шарт түзүп койгон. Эгер бактылуу жашайм десеңиз, эркектин бачабаз жанагы пропагандалык жаман нерселеринен арылам десеңиз, өзүңүздү ошол Аллах Тааланын буйруган нерселерин аткарышыңыз керек. Анан бактылуу эне, бактылуу кыз, ушундай бактылуулук доорду сүрүш керек ар бир кыз, ар бир аял заты. Тилекке каршы бул илгерки доордо жазылган маселелер. Мисалы, илгери ислам динин түшүнбөсө, мына ушундай суроолорду берип билип алышкан. Бул эми мусулман эмес адамдардын суроосу да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин ата бабабыз деп туруп эле башкача бир таризде суроолорду берип башташкан. Бул жоолук арабтардыкы, хижаб деген бул арабтардыкы, жана башка мына ушундай суроолор келет. Урматтуу туугандар, Аллах Таала сиздин пайдаңыз үчүн мына ушул нерсени буйруган. Хижаб кийип туруп, өзүнүн денесин сатып жүргөн аялды көрдүңүзбү? Балким болгондур ошол хижабты жамынып, хижабты жанагы өзүнүн товар өтүү жагын колдонуп. Азыр кайсыл эркектен сураган, жанагы кыздар менен ойноп жүргөн эркектерден сурасаң, кандай кызга үйлөнөсүң десең, ыймандуу, жоолук сагынган, жана башка мына ошого окшогон өздөрүнүн дежурный сөздөрү бар. Ушул сөздөрдү айтат. Мына ушундай туугандар. Эркектин бир учуру болот, ойноп алам дагы, андан кийин мен ыймандуу кызга үйлөнүп алам деген ушундай ар бир акылсыз ойлору бар. Бирок чын жындында андай эмес да. Сиз кандай болсоңуз, Аллах Таала сизге ошондой адамды тарбиялап жатса, ошондуктан ар бир аял заты бактылуу болушу керек. А бактылуу болуш үчүн Аллах Таала буйруган нерселерди аткарыңыз. Дагы бир эскерте турган нерсе, мына ушул китепке байланыштуу эле, азыркы учурда хижаб кийишиңиз мүмкүн сиз. Бирок ошол оронгон жоолугуңузду туура эмес пайдаланышыңыз мүмкүн. Бирөөлөр хижабты кийип, альхамдулилля, жанагы уяттуу жерин жабышы мүмкүн, бирок аны туура эмес алып кетиши мүмкүн. Сиз хижаб кийгенге чейин, жоолук салынганга чейин өзүнчө бир сыноодо жүрсөңүз, эми хижаб кийип, оронуп, уяттуу жериңизди жапкандан кийин өзгөчө бир дагы бир сыноо келет. Ошол салынуу, ошол хижаб кийүүнү туура пайдалануу. Бул эң чоң бир неамат. Сиз хижаб кийдиңизби, демек сиздин даражаңыз көтөрүлдү деген сөз. Даражасы көтөрүлгөн адамдардын абийри бир секундта төгүлөт. Төмөн адамдардын абийри төгүлбөйт. Даражалуу адамдардын абийри төгүлөт. Хижаб кийдиңизби, тамеки тартпаңыз. Хижаб кийдиңизби, сагыз чайнап, эшикте жүрүп, жанагындай жыртаңдап, антип-мынтип жүрбөңүз. Хижаб кийдиңизби, кулагыңызга наушник салып алып, жанагы акыркы чыгып аткан ырларды жаңыртып укпаңыз. Куран окуңуз. Хижабты кийдиңизби, эми сиз тиктокко кирип бийлеп эмес, орунуп туруп, тияктап бийлеп жүрөт. Бул уят нерсе. Такыр маданиятка туура келбей турган нерсе. Бириңиз төгүлсө бир секундта төгүлөт. Ошол үчүн жакшы дуа бар, шерменде кылба деген. Бул шермендечилик 5 мүнөттүк эмес, секундтук нерсе. Кырсык кандай 1 секундта келсе, бул уяттуулук, шерменделик дагы 1 секундта келет. Мен таң калам, кээ бирки эркектер бийлетип атат өзүнүн аялын. Өзү жакшынакай эле жүргөн, ыймандуу чөйрөдө эле жүргөн, бирок жанагы артист бир-бирөөгө тийген дагы ошол менен тикток тартып жүрөт. Бул уят эмеспи, туугандар? Эртең сиз ошол аялыңыз үчүн жооп бересиз. Эртең сиз ошол кийген хижабыңыз үчүн жооп бересиз. Бул жоолук салыныңызбы, сиздин даражаңыз бийик. Канчалык даражаңыз көтөрүлгөн сайын бул жактан
жанагы азыркы тил менен айтканда риск дагы ошончолук көтөрүлүп атат. Абайлаңыз. Бул кече көрдүк канча адамдар эл алдында ыймандуу боло калып, бирөөлөргө жардам берип жүрдү эле. Эми арак ичип алып ар жерде жүрөт. Көрдүңүзбү? Ошончолук даражасын бийик көтөрүлдү эле, жакшылык кылам деп жүрүп. Бирок Аллах Таала алдында анын ниети калыс эмес эле. Эл үчүн эле, ал пиар үчүн эле, хайп үчүн эле. Бирок Аллах Таала 5 секундта, 1 секундта төгүп койду. Бүгүн сиз дагы аялыңызды TikToктон тартып калбасаңыз, кызыңызды TikToктон тартып калбасаңыз, кызыңыздын, аялыңыздын, кошунаңыздын, эжеңиздин, сиңдиңиздин, эжеңиздин бүт баарынын бир секундта төгүлөт, ошондо эл карабай каласыз. Аллахтан коркуш керек. Эгерде Аллахтан коркпосоңуз, эртең Аллах Таала коркутуп коет ушундай кылып. Эл көзүн карай албай каласыз. Эл алдына жүрө албай каласыз. Ушундай нерселерди айтсаң эле дагы ким жаман? Ушул молдолор жаман. Биздин жашообузга чейин киришет дейт. Сен жашооңду алдын ала айтып атабыз биз. Шариятты алдын ала айтып атабыз. Болбойт бул, болбойт деп дагы деле жүрөт.